Кожокул аганын таң эрте иши үйүндөгү канаттууларды кароо менен башталат. Мында тооктор менен катар акыркы 20 жылдан бери павлин көчкөнүн да багып келет. Көчкөндөр дагы үй шартынан көнүп, кадимки сарайды байырлашкан. Үйдөгү тооктор менен бирге жем чачып, күнүгө камкордук кылат. Бул Кожокул аганын чоң атасы өз кезинде баккан павлин породасындагы көчкөндөр учурда төлдөп өсү басып чыгарууда. Бул көчкөндү багып калган себеби менин чоң атам рахматылык Эшелов доктор деген фельдшер киши бар эле, рахмат, көз өтүп кетти. Ошол киши Талас шаарында рентгенде иштеп жүрүп, орустар менен дос болуп, ошол орус досторунан көчкөн алып келип бакчы эле да. Ошондо кичинекей бала кезелерде аябай кызыкчу эле. Бала кездеги нерсе эске түшүп эле, анан мен да ошо Бишкектен ушуларды алдырып, анан ошо мен багып калдым. Бакканыма бир 20 жылдай болуп калды го дейм. Кызыгып келип сурашат, аларга бир пардан берип коебуз. Мейли кызыккандарга мейли ушулар да кызыкса баксын деп берип коюп атабыз. Жакшы эле, бун айына 2 жумурткадан басып чыгарып өрөт өздөрү. Көчкөн канаттуулсу бул түгөлү жүрүшөт. Мында 2ден жуп болуп, 10дон ашуун көчкөн бар. Ай сайын жумурткаларын көчкөндөн короосу да, мекиши да бирдей басып чыгарууга жөндөмдүү экендигин Кожокул ага белгилейт. Пары жок, булар туубайт. Пары жок калса, булар бөлөк жака пар издеп да кетип калат. Бөлөк порода менен деле пар болуп кетиши мүмкүн. 2ден жумуртка тууп өздөрү басат. Айына басып чыгарып берет. Бир айда бир баз берет да. Ай сайын басып чыгарышы берет. Балапан 16-18 күндө балапан чыгат. Кайта 18 күндө кайта тууп коет да. Экөө тең басат. Короз мекишидей булар экөө тең басат да. Мекиш эле басып, жолу короз эле басып калбайт да. Экөө тең басат. Алмак басат. Экөө тең балдарын тең карайт да, бирдей карайт, экөө тең. Павлин породасындагы көчкөн тик турган куйругу башын артка таштап басуусу менен өзгөчөлөнүп турат. Мерде 2 порода бар да. Ногул эле павлин, бирок 2 порода бар мерде. Кээ бирлер айырмасын билбейт. Биз билебиз да, много мындай порода экен. Павлин бирок айырмасы бирөөсү эме да, мындай чалкалап жүрөт дайыма. Аябай чалкалайт. Чалкалайт да, башын адамга башы көрмөй да чалкалаганда. Бирөө мындай эле басып жүрөт да, жөнөкөйдей эле да. Өзгөчөлүгү ошодо да, негизи. Павлин көчкөндөрү алгач Индиянын чыгыш аймагын байырлаган, кийин Европага алынып барылган. Учурда Кыргызстан, анын ичинен Талас облусунун айрым айылдарында үй шартында баккан тургундар кездешет. Павлин көчкөнү 8-10 жылга чейин жашайт жана 1 жаштан баштап жумуртка тууп, өзү басып чыгара баштайт. Демек, бул көчкөн бат көбөйөт. Мерде азыр 9 бар. 9. 8 пар болуп жүрөт, бирөө балапанда. Бирөө балапан экөө чыкты эле, бирөө өлүп калды, анан ушу менен ал балапан пары жок да, ошон үчүн жүрүп атыр берди. Эгерде чоң болуп калган болсо, ал кетип калат эле да. Пар болуп кетип калат эле бөлөк жакка. Учурда Кожокул аганын көчкөндөрүнө кызыккандар да арбын болууда. Нурзбек Шабданбек уулу, Калмурат Мейманбеков, Талас району.